Ноябрь айында белгиленүүчү бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө арналган иш-чара Баткен мамлекеттик университетинде өттү. Анын алкагында тарых илимдеринин кандидаты, жазуучу Абдынаби Кадыровдун калемине таандык Байманалуу Баткен жана ушул жылы түзүлгөнүнө 25 жыл болгон Баткен шаарынын тарыхы жазылган 2 китептин бет ачары болду. Эми мазмуну мында бүткүл биринчи тарыхый жактан өбөлгөгө колдонгон. Археологиялык маселелер бар, андан кийин элдик салт жана мурас бар, андан кийин Баткен жана Борбордук Азия деп Баткендин Борбордук Азиядагы орду, Баткендеги табигый маданий мурастар, Баткендеги саясий ишмерлер, мамлекеттик башчылары, Баткендеги өнөр инсандары жана Баткендин туризми жана Баткен аймагындагы бардык жакшы өзгөчөлүктөр камтылган. Иш-чаранын алкагында Баткендин түптөлүшүнө зор салымын кошкон инсандардын жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналып тургузулган коомдук ишмерлердин, тарыхый инсандардын айкелдеринин ачылышы болду. Айкелдер жергиликтүү сүрөтчү жана скульптор Айдар Айтматовдун колунан жасалган. Бул кишилердин эмгеги Кыргызстанды курууда ушул 100 жылдык аралыгында өткөн инсандар биз кадырлап, биз барктап калбасак жоголуп кеткидей болуп атат. Ошон үчүн буларды биз азыр сактап калышыбыз керек. Негизинен эле бул адамдардын эмгектери чындыгында зор. Ар бири аз да болсо Кыргызстан үчүн эмгектенген. Чындыгында бул адамдар бар эле өтө таза, мындайга айтканда жаштарга тарбиялык жагы да чоң. Бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө арналган иш-чаранын алкагында Баткен мамлекеттик университетинин базасында түзүлгөн Айгүлтөө тарыхый маданий музей комплексинде аймактан табылган тарыхый экспонаттардын жана петроглифтердин көргөзмөсү болду. Деги эле бул Баткен аймагыны изилдөө боюнча Баткен мамлекеттик университети анын тарыхын, маданиятын изилдөө боюнча мындай акыркы жылдары жакшы бир топ иштерди жасап жатабыз. Анан сырткары Баткен мамлекеттик университетинде ушул музейде Баткен обласынын аймактары, Баткен обласынын маданияты, Баткен обласынын салты, Баткен элдердин салты боюнча көптөгөн баягы аралыктагы изилдөө иштери дагы жүрүп жатат. Жергиликтүү тарыхчылардын айтымында ушул жылы Баткен районунун Кызыл Кошун аймагында археологиялык казуулар жүрүп, азыркы замандын 2-5 кылымдарына таандык тарыхый баалуулуктар табылган. Европадагы окумуштуулардын жардамы менен атайын жүргүзүлгөн анализдердин жыйынтыгы чыкса, Баткенде тарыхый ачылыштар болушу ыктымал. Бул жерде мүрзөдөбөлөр бар, целый аграрный система бар, ирригациялык системалар бар алып келип кеткен. Анан темир мындай шлакты эриткендердеги темирдин өндүргөн өндүрүш бар да. Значит, бул жерде көп бардык тармак камтылган целый культура иштеген деп атат да. Буюрса, бул алдыңкы жылдары Баткен тарыхында, Кыргызстан тарыхында орчунду өзгөрүүгө тактоолорго кире турган маалыматтар чыгат деген күтүүлөрүбүз бар. Баткендин тарыхын изилдеген окумуштуулар жана жергиликтүү тарыхчылар аймакта тарыхый музей жок болгондуктан азырынча окуу жайдын Чакан музей комплексинде 3000ден ашуун экспонаттарды сактап турушат. Бирок облустук деңгээлде музей курулса жакшы болмок дешет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.